Мен учурда Россияда жашаймын дейт. Жашым 40-та. Намазга эми келип окуп баштадым. Буюрса, суроом бар эле. Машалла, Аллах Таалам намазыңыз бекем. Биринчи, каза намаздарды балагатка жеткенден бери өтө көп. Азыр окуп жаткан намаздардын сүннөттөрүн калтырып, алардын ордуна каза намаздарды окуса болобу? Ушундай деген бир фатвалар бар. Сенин карызың бар, карызыңдан кутул деген. Нафил намаз окубастан эле, сүннөттөрдү окубастан эле. Мен айтат элем, карыз намаздар ушу өтүп кетти. Колубуздан келишинче каза намаздарды, каза орозорду кармаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок кандай? Намаздарыңызды, парыздарды калтырбаңыз. Сүннөттөрдү, сүннат муаккеде бекемделген сүннөттөрдү, бул намаздан алдыңкы кийинки бул пайгамбарыбыздын шапаатына илеше турган сүннөттөр. Сиз ушуну аракет кыла бериңиз дагы, калган убактыңызда казаны окуганга аракет кылыңыз. Бирок такыр окубай койбоңуз. Эртең Аллах Тааланын астына барганда, Аллах дейсиз, ушул мен колумдан келишинче казамды окуганга аракет кылдым. Бардыгын окуганга мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Азыр каза намаз бул жакта турсун, парызды окубай көчөдө жүрүп анча-мынча намаздарды каза кылып жаткандар бар кыштын күнү. Антип-минтип бир жерге машинага барып келе калайын деп бешикке жетишкенде асырга азан айтып ийген. Şu namazlarınızı bekem kılınız, sünnetlerinizi de okup durup, kaza namazları okuğanda hareket kılınız. Anan Allah Teala kalasa cana okuğan sünnetlerinizi sizge nege kazalarınızı almaştırıp beredi inşallah. Biz ne kılışımız gerek? Azırkı bar şariat atkaraylı dağı kazalarga kolunuzdan gelişince hareket kılalı, taştap koybaylı. İkinci soru. Ошол көп сандагы каза намаздардын өз учурунда окуш керекпи? Мисалы, багымдаттын учурунда мурунку карыз багымдат намаздарын, же болбосо намаздын убактарында деле окуса болобу, башка багым. Ооба. Атайын вакыт жок. Багымдаттын казасын багымдатта гана окуш керек. Пешиндин казасын пешиндин убактысында окуш керек деген нерсе жок. Бизде 3 эле вакыт бар. Макрух тахрими болгон. Күн чыгып атканда, gün tövöge gelgende batıp atkanda, başka mezgildin bardык mezgilinde kazalarda okuy berseniz bolot. Mesela üçün bagımdattın sünnötü uşul kitaplarda gelgen sünnötünden başka namaz okulunmazlığı depçi. Azan aytılgan sünnötü okup kişine çıdap ele turuңуз, anan parız bolot, parızды okugandan keyin gün çıkkanга чейин казан окусаңыз боло берет. Вакыт бар да. 1 saat, yarım saat vakit var mı? Anam gün götürülgönden keyin peşinge çeyin kazanыңызды okuy бериңиz. Peşinde okup algandan keyin asırga çeyin. Anan asır namazын okugandan keyin dagы bizge makruh vakit var. Nafil namaz okuganга bolboyt, gün batkanga çeyin. Al mezgilde kazan okusаңыз dagы боло берет. Gün batıp daroo toктойсуз. Себеби gün batıp atkanda okuş makruh tahrimi. Ушинтип колуңуздан келишинче иншалла окуй бериңиz. Каза намаздарга өзүнчө вакыт өлчөнгөн эмес. Вакытта окуй бересиз. Жанагы 3 вакыт